аймағында катталган маанилүү окуялар менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар маалымат программасы. Студияда кызматта мен Айжамал Улжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. 5 апрелден 12 апрелге чейин Боом капчыгайындагы жол малы менен жабылып турат. Казанжайда мектеп окуучулары мушташып, бири-бирин бычактады. 3 окуучу жабыр тартып, бирөөсү ооруканада жатат. Бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков кыргыз-казак чек арасындагы топтолгон автоунаалар маселеси боюнча 4 апрелге караган түнү Астанага жөнөп кетти. 30 адырдагы Машрапсай каналы таштандыга толду. Жергиликтүү тургундар таштанды таштоочу полигон курулсун деген талаптар менен чыгышты. Оштогу мектептер текшерилди. Шаардык кеңештин курамындагы комиссия текшерүүнү канааттандырырлык деп баалады. 5 апрелден 12 апрелге чейин Боом капчыгайындагы жол малы менен жабылып турат. Аталган убакыт аралыгында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун капчыгай бөлүгүндө таш кулоо коркунучу бар жерлердеги таштар кулатып түшүрүлөт. Ал аралыкта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы транспорт каттамдарын көзөмөлгө алат. Бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков кыргыз-казак чек арасындагы топтолгон автоунаалар маселеси боюнча 4 апрелге караган түнү Астанага жөнөп кетти. Учурда Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны азайган эмес. Кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Эскерте кетсек, Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетиндеги тыгын 19 мартта башталган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери айдоочуларга ысык тамак чатырлар тигилген. Чек арада турган жүк ташуучу унааларда Туркиянын, Кытайдын жана Кыргызстандын текстиль, бут кийим сыяктуу керектелүүчү товарлары экендиги экономика министрлигинен билдиришкен. Учурда өткөрмө түйүнүндө 200дөн ашуун оор жүк ташуучу унаалар токтоп турат. Кадамжай районунун Суур айылында мектеп окуучулары мушташып, бири-бирин бычактады. Натыйжада 3 окуучу жабыр тартып, бирөөсү ооруканада жатат. Мектеп окуучуларынын мушташы бул аймакта буга чейин да катталган. Бирок ага маани берилбегендиктен окуя кайрадан кайталанууда. Андыктан маселени жакындан карап чечүү керектигин айылдыктар айтып коңгуроо кагууда. Балдардын мушташы эмнеден уланууда? Кабарчыбыздын материалында. Кадамжайдагы Бирлик айыл аймагынын Суур айылында мектеп жок болгондуктан окуучулар коңшу Ормош айылына каттап окушат. Эки айылдын балдары окуган мектепте пикир келишпестиктер орун алып, балдар мушташканга чейин барат. Неврелерим бар эди. Мен ул бала неврем жок. Баягы меники лицейде го кыздар балдарын уруп атат, кууп атат. Бизди келе жасак урат, ормошчулар мектебиңерди таабагыла дейт. Силердин мектебиңер эмес бул. Баягы бул Шамурзай биздин мектеп, Сурчулар мектебиңерди таабагыла деп күндүгө зарайлашып келеттер. Акыркы жолу 21 март күнү эки айылдын окуучу балдары мушташып бычакташып кетишкен. Натыйжада 3 окуучу жабыр тартып, бирөөсү ооруканада жатат. Бүгүнкү күндө кылмыш козголуп, тергөө амалдары жүрүп атат. Бул жерде Ормош айылынан дагы, Суур айылынан дагы 10 балдар бар да. Бирөөнүн экөөнүн көкүрөк көңдөйүнө, анан бирөөнүн бутуна бычакталган болгон. Балдар мушташып, экөөнүн бычактап тигиндей деген сөздөр болуп атат. Бул биринчи жолу болгон жок бизде. Мунан мурда дагы экинчи жолу ушундай окуялар болуп, балдар ооруканага түшүп, лечение алып чыгышкан фактылар көп болгон. Эми ушу күндө бизге өтө бир мектептин зарылчылыгы болуп атат да. Окуядан кийин Бирлик айыл өкмөтүндө милиция кызматкерлери түн ичинде рейдтерди өткөрүштү. Мындай иш-чараларда мектептеги балдар арасындагы ызычуу мушташтарды тыя алган жок. Акимиятчара көш керек. Бизди караган адам жок. Жалпылы барат, айып дагы эле бул жабыр тарткандарга ойлоп калып атат да. Эмне үчүн жабыр тартат, айыптуу булар тартат. Канчалаган адамдар болсат. Бул эмкисинде ука. Бул жок. Өлүм менен аяктайт. Эгер муну бир жага чечпеселер, мына жогору жактагылар чечпесе, өлүмгө чейин барат буларчы. Ушуну мына айыл өкмөт чечип берсин. Менен энелер заттан энебиз. Биз балдар жөнөткөн коркутабыз. Муштай балдар баягыда кичинекей немелер септерди салып алып урушат экен. Балдарыбыз коркуп барып атат. Маселени жөнгөрүү үчүн Суур айылына да жаңы мектеп салып, эки айылдын балдарын бөлүү керек. Анткени мектеп жетекчилиги тарабынан буга чейин ынтымакка чакырган бир канча тарбиялык сааттар жана иш-чаралар өткөрүлгөнү менен натыйжа болбой келет. Иш-чараларды өткөзүп келебиз.
диспуттар өткөзөбүз. Мына ушундай иш-чаралар түзүлүп атат, бирок бул окуя ушул 21 март күнү түнү ушул 12лер чамасында болгон. Эми негизинен ошол ата-энелер дагы ушул ошогон баланы кечке чыгарбоо, көзөмөлдөө, баланы жакшы бир ыйманды, адепке ушундай чакырса, ушундай иштерден алыс болобузбу деген ойдомун. Ошол бул ата-энелердин талабы Суур айылындагы мектептин жоктугунан болуп атат деп билемин. Бул жерде өтө орчундуу бир келишпестиктер жок, ич-чара мындай талаш тартыш маселеси жок. Булардын бир эле бизге койгон талабы ошол Суур айылына мектеп куруп бергиле деп кайрылып жүргөнү болуп атат. Учурда аталган мектепте Ормош айылындагы 322 жана Суур айылындагы 302 бала билим алууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижали уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Оштогу мектептердин билим берүүдөгү абалы канааттандырарлык эмес. Мындай пикирлер Ош шаардык депутаттарынын курамында түзүлгөн комиссиянын текшерүүсүндө маалым болду. Мектептердеги окуу процесси жана көйгөйлөр сабакка болгон катышуу текшерилди. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул шаардагы Салижан Шарипов атындагы орто мектеп. Окууканаларына киргенде эле окуучулардын мектеп формасы көзгө илинди. Тагыраагы мектепке да окууга форма кийгендердин саны азайган. Шаар депутаттарынан турган комиссия тобу текшерүүгө алган учурда окуучулардын курал жарактары да толук эмес экендиги байкалган. Эртең менен мектепке келатканда кандай максат менен келесиңер? Окуучуларда көзөмөл жок деп айткандан биз ага каршы турабыз. Анткени бизде кадимкидей эле расписание боюнча сабактар окутулат мектеп окуучуларыбыз. Эми жогорку класстарда өзүңөр да байкап каласыңар да, шаардын балдары эми биз жашыргандын кереги жок. Булар түштөн кийинки учурда биздин бул жердеги ата-энелердин көпчүлүгү мындай үй бүлөгө да байланыштуу интеллигент эмес буларчы, көпчүлүгү эле иштейт. Алар өздөрүнүн балдарын түштөн кийин өздөрү менен кошо иштетет. Аталган мектептин карамагында бала бакча да бар. Балдар бакчасы 250 орунга ылайыкталган. Учурда ремонттоо иштери жүрүп жатыптыр. Ремонттоо иштери жүрүп жатат деген менен бакчада балдар ойночу аянтчада шарттар каралган эмес. Ал ортодо мектепке жакын жашаган шаар тургуну Кубаныч Сатыбалдиев бул жер аянтча эмес эле жөө адамдар жүрүүчү жол болуп калганын айтып өттү. Сасып жатат. Суну карабайт, деректер карабайт. Ана жерден бөлүп койгон, о жерде газ калады, талашып атышат. Талашсак, оны бербей койду, жаңы мери келип бербей койду. Директор көрдүңүз да, киши экен. Мен мектебиме алып барды. Мектептерди текшерүү учурунда окуучулардын басымдуу бөлүгүнө окуу китептери жетишсиз болуп жатканы маалым болду. Депутаттык комиссия окуучулардын сабакка болгон катышуусунда тыкыр текшерүүгө алды. Натыйжада сабакка келбей жүргөн балдар бар экени да маалымдалды. Ушул Салижан Шарипов атындагы мектеп билим берүү башкармалыгынын чыккан буйруктардын биринде аткарбайт экен. Мына көрүнүш. Убагында аткарылбагандыгы ушундай көрүнүштөргө алып келип атат. Ош шаардык кеңешинин депутаттары биз бир тараптуу чечим кылгандан алыспыз. Анткени бүгүн эртеге биздин атайын иш планга ылайык биз дагы ушундай иш-чараларга чыгып жеринен таанышабыз. Мен ойлойм, бул маселелерди ушул билим берүү башкармалыгы, аткаруу бийлиги тез аранын ичинде колго алып, өзүнүн сунуш пикирлери менен жоюуга аракет кылыш керек. Ал эми кийинки текшерүү Оштогу Юрий Гагарин атындагы мектебинде да жүрдү. Мектеп жамааты ата-энелери менен тыгыз иш алып барып жатканын айтышты. Билим берүү башкармалыгынан өкүлдөр да күбө болуп жатышты. Комиссия ага көзөмөл жүргүзүлсүн деген пикирлерин билдирди. Эгерде бул кемчиликтер оңдолбой турган болсо, директор өз каалоом боюнча иштен кетем деген эмеси бар. Азыр эми бир аз оңоштун аракетин кылып атам деп директор өзү айтты го, жана муналарды бөлдүм, мынандай кылдым деп. Эми негизинен билим сапатына карата дагы аракеттер болуш керек. Бул ошол мөөнөт бүткөндө каралып туруп, директорго тиешелүү чара көрүлөт. Ал эми шаардык кеңештин депутаттарынын курамынан түзүлгөн комиссия муну менен гана чектелбестигин белгилешти. Мектептердеги абалды жакшыртуу боюнча келип чыккан көйгөйлөр шаардык кеңештин депутаттарынын отурумунда кайрадан каралат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.
Ош шаарында 5 күндөн бери жаш аракет долбоорунун колдоосу менен лагерь уюштурулду. Ага түштүк регионундагы шаарлардан, райондордон жана айылдардан 24 активдүү жаштар чогулду. Мында демилгенин негизги максаты аймактардан келген жаш улан кыздардын билимин өркүндөтүп, алардын идеяларын эске алып, кандай долбоорго айланса болот. Негизинен катышуучуларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, жаштар менен биргеликте учурдагы терс жагдайларды тынчтык түрүндө кантип жөнгө салса болот деген темада дебаттар уюштурулган. Жаштар рекетчилик көйгөйлөрүн чечүүдө жана ошондой эле мектептеги тамак аш сапатын жөнгө салууну талкууга алышкан. Лагердин алкагында жаштардын сунуштаган долбоорлору уюштуруучулар тарабынан колдоо тапса, мыктыларына атайын сыйлыктар да каралган. Региондордон келген улан кыздар жаңы ыкма менен үйрөнгөн билимин жергиликтүү жаштарга жайылтканга убада беришти. Белгилеп кетсек, жаш аракет долбоору 2018 жылдын декабрь айынан бери демөөрчүлөрдүн каржылоосунун алкагында мектеп окуучулары, активисттер, жергиликтүү айыл өкмөттүн мүчөлөрү менен иш алып барышууда. Лагердин эң негизги максаты бул жергиликтүү жаштарга алардын потенциалын жогорулатып, мүмкүнчүлүк түзүп берүү, жаңы билим берүү, анан алар өзлөрүнүн үйлөрүнө кайтканда, кайра айылдарга же шаарларга кайра кайтып келгенде алар өзүнүн жаштар чөйрөсүн жана мекендигин курабыз деп убада берип жатышат. Бул өзүнчө, бул өзүнүн бир демилге неформалдуу бир активисттердин топтору катары болуп, алар уже үйгө келгенде жергиликтүү жаштарга дагы өзүнүн бул жерден окуган билимин жайылтканга аракет кылабыз деп жатышат да. 30 адыр айыл аймагынын тургундары таштанды таштоочу полигон курулушун талап кылышууда. Учурда 18 000 калк жашаган айыл аймакта таштандыларды төгүүгө жер калбаган. Таштандыга айланган айылдын көйгөйү качан чечилет? Таштанды полигонунун курууга эмне жолтоо болуп жатат? Кененирээк кийинки материал. 30 адыр айылындагы дал ушул Машрапсай каналынын ичи акыр чикирлерге толгон. Бул жерге жергиликтүү тургундар гана эмес, мындан сырткары дагы 5 айыл акыр чикирлерди төгүшөт. Буга себеп катары жергиликтүү тургундар таштанды таштоочу атайын полигондун жоктугу менен айтышат. 30 адыр айылында таштанды төгүүгө жер калбаган. Айыл аралап өткөн Машрапсай каналындагы акыр чикирлердин көбөйүп кеткендигинен жагымсыз жыт айыл тургундарынын үйүнө чейин жеткен. Шаардагыдай эле кылып, мен оюмча эл деле ошону ойлонуп атат. Биз айына неме төлөсөк мусор үчүн. Ошо машина менен кадимкидей эле ушу бир күн бул көчөдө, экинчи күнү башка көчөдө болуп мусорларды алып ташыса, ташып кетсе, башка жактарга айылдан алыс апарса. Мына жакында 2000ге балам сүздүрдү. Былтыр дагы сүздүргөн. Эми ушундай көйгөйүбүз көп да. Ушул элдер бардыгы ушу Кара Дөбө, Кызыл Абад, мына 30 адыр айыл полный немелерди, мусорларды ушу биздин сайдын боюна төгөт да. Биз дагы ушу неберелерибиз бар, балдарыбыз бар, кечке ушу жолдо ойношот. Сай вообще жашагыз, жытты, совсем адам тура албайсың да. Сайдын боюна жакын жашаган үчүн биз кайрылдык, айыл өкмөттөрүнө канча жолу кайрылдык. Эми жашоочулар жаралган бул көйгөйдүн чечилиши катары акыр чикир төгүүчү полигон куруу керек экендигин билдирип чыгышты. 30% дотацияда турган 30 адыр айыл аймагынын карамагында акыр чикир төгүүчү полигонго ылайыкташкан жер жок. Жер табылган учурда дагы коюлган талаптарды аткаруу мүмкүнчүлүгү кыйынга турат. Мисалга мындай полигонго калктуу конуштан 800 метр алыс аралыкта жайгашышы керек деген талаптары бар. Анын аткарылышы калк жыш жайгашкан жерге туура келбейт. Ооба келип төгүп атышат, эми айла жок төгүп атышат. Эми бирок биз эми мүмкүн болушунча ар бир айылда бир ыңгайсыз жерлер таап, мындай казып берип, ошол жерде төккөлө деп быйыл эме кылдырып атабыз. Мүмкүн болсо ушу маселени чечсек, бир 2-3 айылга топтолуп бир жер ыңгайсыз жер таап берсек, ошол жерди топтоп кийин бирок ал жерди утилизация кылыш керек кийин. Ал барып төккөндө ал үйүлүп кетет. Утилизация кылыш керек, дезинфекция кылыш керек. Бул да көп каражат талап кылат. Буга чейин 30 адырга полигон куруу максатында инвесторлор да келген, бирок жерлер жарандардын үлүшү же жайыт комитетине караган жерлер болуп чыккан. 50 сотик жерди дагы чечиш үчүн аны жогору жактагы инстанцияларга барып трансформация кылып келиш керек экен да. Трансформация кылынып турган жерлерибиз бизче көбүнчө жайыт жер болуп чыгып калып атат. Жайыт жерге мораторий болгон, эч кандай трансформацияга болууга мүмкүн эмес деген мыйзамда көрсөтүлгөн да. 30 адыр айыл аймагында 18 000 калк жашайт. Мындан сырткары Кара Суу районуна карагандагы 5 айылдын тургундары төккөн акыр чикирлер биригип Машрайсап каналына кошулуп күн өткөн сайын таштандылар каналдан ашып жатат. Мыкпурат Алибаева, Мунар Арзыбек уулу, Мусулман Кулшакиров, Ынтымак.
Жалал-Абад электро ишканасынын бөлүм башчысы кызмат абалынан пайдаланып, жеке ишкерден ири суммадагы акча талап кылган деп кармалды. Каржы полициясынын маалыматында жабырлануучу тарап электро өткөрүү зымдарын куруу боюнча тендерден утуп чыккан. Маалыматка ылайык кызмат абалындагы жаран келишим түзүүнү узартып 830 000 сом акча каражатын сураган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Окуяга тиешеси бар жарандар каржы полициясы тарабынан ачыкталды. Алабокада Евразиялык экономикалык биримдигине жана эл аралык талаптарга жооп берген мал союучу жай иштеп жатат. Анда күнүнө 40 кара мал, 200 майда жандык союгону болот. Ишканадагы экологиялык жактан таза эттерди дүйнөлүк базарларга алып чыгуу да көздөлүүдө. Кененирээк Кабылбек Өчкөнбай уулу баяндайт. Мухаммед мал союучу жай ачылгандан бери мындай иштейт. Ал буга чейин шарты жок жайларда да мал союп жүргөн. Эми болсо заманбап бардык шарты менен камсыздалган атайын ишканада иштеп жатат. Өзүбүздү колдо жатат эле, кыйналат эле. Чоң агрессивдүү малдарды кыйналат эле. Азыркы техниканын жардамында баш жыгып берип атырмын. Четерсиз техниканын асабыз, юлатып асып Мухаммед сыяктуу мында 20 адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын ар биринин өзүнүн жумуштары бар. Мисалга Жолдош Раев күн сайын союлган малдын эт калдыктарын бышырып, иттерге жана үй канаттууларына жем даярдайт. Бул эт калдыктарынын айланага жагымсыз жыт чыгаруусунан сактайт. Эң көйгөйлүү маселе ушул аткот эттер. Биз муну аткот эттерди алып келип туруп, котелда 120 градус жылуулукта ысыкта кайнатып 3 саатка чейин. Андан кийин 8 саат дымдайбыз анычы. Ошентип бул цех башка мал союучу жайларда жаралып келген бир топ эле көйгөйлөрдү аттап өттү. Эми алдыда ички базардан дүйнөлүк базарга чыгуу пландалууда. Ал үчүн кардарлар менен сүйлөшүүлөр да аяктап калды. Куэт өлкөсүнө барып келдик. Жакында кишилер бул жака келет, биздин ишканаларды көрөт, биздин жайлоолорду көрүшөт, Кыргызстанды көрүп, биздин Кыргызстан менен булар келишим түзгөндө баары болушат. Биз сүйлөшүп жүрүп атабыз. Куэт өлкөсү менен Россиянын Петербург шаары менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жактан дагы кишилер ошо биз менен азыр мамиле түзгөнгө даяр, контракт түзгөнгө. Бул заманбап мал союлуучу цех Жалал-Абадта ачылган экинчи ишкана. Аны ишке киргизүү үчүн 15 миллион сомдой акча керектелген. Анын жарымы мамлекет жеңилдетилген насыя катары берген болсо, калганын ишкер өзү тапкан. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад облусу. Шашылыш билдирүү өлкөнүн тоолуу райондорунда 7-8 апрель күндөрү үшүк жүрүшү мүмкүн. Маалыматка ылайык Талас облусунда кыян жүрүшү мүмкүн. Ал эми Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында дарыялар нугунан чыгып, суунун деңгээли көтөрүлөрү болжолду. Маалымат катары өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Дыйканчылык аймактарда Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында сууктун күчү 3 градуска чейин жетип, үшүк жүрүшү мүмкүн. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.